Шайлообек Дүйшеевдин агындыларындагы мага жаккан бөлүктөр. Кудай адамдарга акылды да, эсти да берет экен. Мен акылы бар эси жок деген сөздүн маанисин жаш кезимде анча түшүнчү эмесмин. Эми түшүнүп олтурам. Көрсө, акыл дегениң үй бүлөнүн башындагы эки тизгин бир чылбырды кармап турган кожоюнга окшош болсо, эс дегениң ошол кожоюндун акылы ээ жаа бербей ашынып бараткан маалында жеңинен тартып: ботом, эмнеге эле алды артыңды карабай аңдыраңдап калгансың? Абай салып акыл калчасаң болбойбу? Деп тыйып турган, тизгинден тартып сабырга чакырып турган кожоюндун жубайына окшош болот тура. Кудай бардык эле адамдарга акыл эсти аябай берген менен, дээр дегенди баарын эле марттык менен бере бербейт экен. Көрсө, дээр деген адамдагы акыл эсти чегинен ашырбай кармап турган жападан жалгыз касиет болот экен. Бүгүн барган сайын дээри жок адамдар көбөйүп баратат.